Кыргыз-казак чегарасы де-факто жабылып турган абалда. Бул президент Атамбаевдин 7 октябрда Назарбаевга келтирген акаратынын жооп экендигин бардыгы айттырбастан билип турат. 10 сааттап кезек күткөн эл бир канча километрге созулган оор жүк ташуучу автоунаалардын тыгына, товарларын өткөзө албай турган соодагерлер. Кечеден бери кыргыз-казак чегарасындагы көрүнүш ушундай. Бизге канчалык таможня ачык болсо, элге да жакшы болот, мамлекетибизге да жакшы болот, Казакстан менен Кыргызстандын алакасы жакшы болот. А зачем мындай болгон сөз үчүн бизди карапайым адам кыйналып тура билсе? Бул эң легкий нерселер, а болбосо сразу депорт. Азыр эми эртеңге мурда оякта туугандар менен WhatsApp'тан неден. Сейчас молочка вся сгорит, кто мне заплатит? Никто мне не заплатит. Вообще капец. Бул көрүнүштүн себебин чегарада турган кыргыздар да казактар да Алмазбек Атамбаевдин сөзү менен байланыштырышууда. Если у вас духа не хватает даже помянуть 100 лет погибших, больше половины казахов погибло, помянуть духа не хватает. Надо не гордиться, а стесняться и стыдиться. Коомдук саясий ишмер Эмилбек Каптагаев кыргыз-казак чегарасындагы түзүлгөн абалга президент Атамбаев жоопкер дейт. Биринчи ойлонулбай айтылган сөз, экинчиси төңкөрүш даярдалып жатат деп айгай салып Сочиге сапарынан баш тартып жаткан чакта Казакстан коопсуздук үчүн дагы чегараны күчөтүп кайтарууга алгандыгын айтат. Бул жерде эки чоң жаңылыштык кетти. Биринчиден баягы сүйлөгөн сөзүндө жөн жок жерден ошо Казакстанга тийишип, анын президентине тийишип, анан бизде ушу модный сөз бар да, бирдеме деселе бирөөнүн калмак деп койгончу. Ошо сыяктуу алардын президенттерин баарын калмак Монголго чыгарып, бул бир чоң тийишип алды. Экинчиси тийишкени бул коркутуп атат да. Мына биз дейт, мен Сочидеги мамлекет башы жыйынга барбайм, анткени биздин мамлекеттин ичинде тополоң даярдалып атат, биздин мамлекеттин ичинде кайра көңтөрүш даярдалып атат, ошондой болгон атат дегенди таратып атат да. Мына ошонун аркасынан казактар даже биринчи сөздү Назарбаев макул тууган экебиз деп кечирип койгонда дагы экинчи маалыматка Кыргызстанда тополоң даярдалган атат, Кыргызстанда көңтөрүш даярдалып атат. Мына ошол көңтөрүш коркунучунан улам Кыргызстандын президенти жана эл аралык жыйынга барбай атат дегендин өзү казак мамлекетин мындай даярдык кылыш керек. Кыргызстан Атамбаевдин башкаруусундагы акыркы 6 жылда бир катар өлкөлөр менен араздашууга барды. Фетхуллах Гүлен үчүн Түркия менен мамиле муздаса, Крим авторитет Алмамбет Анапияев үчүн Белоруссия менен кайым айтышууга барган. Ал эми Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун тушунда коңшу өлкө менен мамилени жакшыртууга аракет дагы көрүлгөн эмес. Өмүрбек Текебаев Атамбаевдин тушунда Кыргызстан тышкы саясатта толук банкрот болду деп билдиргени дагы бар. Унчукпай коюлган мүмкүн эмес. Кызыл чекке Атамбаев жетти. Муну казактар шешеси толду дейт. Бүгүн ситуация кандай? Чекке жеттик деп атпайбызбы? Ички жана тышкы саясат толук банкрот болду. Атамбаев Турцияга барганда Эрдоган бир да клиника кабыл албасын депти. Мага Атамбаев деген сөздү угузбагыла депти. Бир больница кабыл алган жок. Мейманканасында жатып анан кийин Путин алып кетти. Назарбаев айтты, биз кабыл алабыз. Казакстандын посольствосу айтты, мен таң калдым булар эмне деп атат. Кыргыз туугандар керек болсо биз жардам беребиз дегенде мен түшүнгөн эмесмин. Азыр түшүнүп атам. Ооруканага албай коюп, ортомчу болуп берейли, президентиңе ооруканага жаттырып берейли деп казак туугандар үчүнчү жолу башыбызга мушкул иш түшкөндө Назарбаев дагы кол сунупту. Азыркы учурда Кыргызстандын Казакстан менен гана эмес, бир катар өлкөлөр менен мамилеси муздап тургандыгы айтылууда. Кырдаал оор болуп калды. Эгерде биздин бийликтин жүзү өзгөрбөсө, бийликтин табигаты өзгөрбөсө, бул казак эле эмес, орустар менен да, Түркия менен, Азербайжан, башка Кытай, башка мамлекеттер менен да мамилебиз өтө оор болуп калды. Бир да мамлекет менен бүгүнкү күндө мына жакында эле Өзбек менен бир аз жакшы болгонсуп турабыз. Калган бир да мамлекет менен тыңгылыктуу, жакшы мындай мамиле жок болуп калды да. Биз өзүбүзгө эле кыйын болуп отуруп калдык. Мунун кесепети мамлекет үчүн, эл үчүн өтө оор болуп калышы мүмкүн. Ал арада чегаранын жабылуусу биринчи эле кыргыз дыйкандарынын чөнтөгүнө тийди. Айылдарда картошка 18 сомдон алынып жатса, бир түндүн ичинде 4 сом арзандап кеткен. Чегарадагы абал канчага чейин созулат? Президент, премьер-министр чегарадагы абалды жөнгө салууга качан киришет белгисиз.